Көптөн бери өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркап, гемодиализде жаткан 21 жаштагы кызына 61 жаштагы ата бир бөйрөгүн берди. Орган алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун трансплантология бөлүмүндө акысыз негизде жасалды. Биринчи этапта донордун бөйрөгү алынып, андан кийин бөйрөк реципиентке трансплантацияланган. Бул үчүн 4 сааттан ашык убакыт кеткен. 3 хирург, 1 анестезиолог, 4 айымдан турган 2 медициналык бригада иштеген. Операцияга саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев да катышты. Бейтаптардын операциядан кийинки абалы туруктуу. Алар 2-3 күн реанимация бөлүмүнүн дарыгерлеринин көзөмөлүндө болушат. Андан кийин алар ден соолугун калыбына келтирүү үчүн трансплантология бөлүмүнө которулат. Белгилей кетсек, бул бөйрөктү акысыз алмаштыруу боюнча жасалган биринчи операция. Эми өлкөдө орган алмаштыруу муктаждардын баарына бюджеттик негизде бекер жасалат. Ар бир операция үчүн $7,5 миң же 620 миң сомдо мамлекет төлөп бере турган болууда. Бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы. Мындан бир 20 күн мурун биз ойлодук эле 50 ооруларга бекер бөйрөк алмашсыз акысыз кылабыз деген. Бирок бүгүн биринчи акысыз бөйрөк алмаштыруудан кийин мен Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшөм. Садыр Нуркожоевич айтты, бардык муктаждык болуп аткан 2,5 миң гемодиализ алып аткандардын бардыгына биз өкмөт бекер акысыз бөйрөк алмаштыруу болот. Эгер биз бөйрөк алмаштырууда биз көбөйтүп алсак, ошол гемодиализге кетип аткан акчанын бардыгы бюджетте калып, экономия абдан жакшы болот. Мамлекет башчысынын мындай демилгеси коомчулук арасында алкоого арзууда. Айрыкча алмаштырууга муктаж болгондор сүйүнүп жатышат. Анткени мындай кымбат баалуу операцияларды жасатуу үчүн айрымдар үйлөрүн сатып, карыздап, бүгүнкү күнгө чейин төлөй албай жүрүшөт. Каржылык мүмкүнчүлүктөрү жоктордун айрымдары элден жардам сурап, $50 миң бөйрөгүн алмаштырууга аргасыз болуп келишти. Эми өлкө жарандарына маанилүү жана кымбат баадагы операцияларды жасатуу үчүн алыскы чет өлкөлөргө баруунун кажети болбойт. Булар болсо баягы юридически эметилген да. Азыркы кезде бүт бардыгы бекер жасалат. Бекер жасалсын деп. 33 жаштамын. 23 жашымда гемодиализ алып баштагам. 10 жылдан бери гемодиализ аппаратында жаткан кымбат Кубаш кызы да бөйрөгүн алмаштырайын деп турат. Донор болууга бир тууган сиңдиси макулдугун берген. Операция акысыз жасалып жатканын угуп, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кабыл алуусунда болгон. Министрдин приемный күнү болгондуктан ошол жака бардым эле. Кагаздарымды көрсөтсөм, ошо кагазыма кол коюп берди. Биз бекер операцияга. Врачтар номерин жазып берди. Бүгүн ошол жака барып, жалга барып, заведующийге жолуктум, өзүнө жолугуп кирип операция боюнча сүйлөшүп келдим. Бул күндү чындыгында көп өттүм. Мен баягы жалгыз эне болгондуктан, ата энем жок болгондуктан баягы ушул убакка чейин келдим да. Ал эми жумасына 3 жолу канын тазалатууга туура келген 39 жаштагы Мирзалы Иргешев да бөйрөк алмаштырууну тилек кылууда. 6 жылдан бери бул илдет жанын кыйнаган. Операция акысыз болгонун укканда сүйүнгөнүн айтат, бирок азырынча донор табылбай элек экен. Ол жерде 4 сааттан байланып, күндө черезден күн алыс келип турган бул эле ыңгайсыздыкта. Пересадка өз үстө болуп калса, эң сонунда башка мамлекетке барып, жол кирези, ал жакта жатаканасы өзү эле жалгыз барбайт да. 2-3 адам коштоп барат. Ушунун баары чыгымда. Эми болсо бекер буйрса жакшы. Өнү көрсүн. Гемодиализ бейтаптарга бекер, мамлекет төлөп берет. Быйыл бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сомдой каралган. Учурда өлкө боюнча 2654 адам гемодиализ алат. Көпчүлүгү 39-45 жаштын тегерегиндегилер. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан билдиргендей, өнөкөт бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. 200, 300, 400 кишиге көбөйүп атат. Нефрологдун дарылоосуна өтүшөт, анан гемодиализге чейин дарылоонун ыкмасы жыйынтыкка алып келбесе, анда диализге өткөнгө мажбур болуп калышат. Алмаштырган өздөрү чет жакка чыгып кеткен, бияктан дагы бөйрөк алмаштырган бейтаптар бар. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул бекер алмаштырган операция болсо бир топ эле жакшы жыйынтыкка келет деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө 35 жеке менчик жана 2 мамлекеттик оорукана бөйрөк оорусуна чалдыккандарга бекер гемодиализ кызматын көрсөтөт. Андан чыгуунун бир гана жолу бар — бөйрөктү алмаштыруу. Алмаштыргандан кийин анда алмаштырган бөйрөккө алып кадимкидей эле иштеп, ошондо оорулар гемодиализден чыгышат дагы, алар доктурдун көзөмөлүндө болот, өзүнүн берген дарыларын ичип,
анан өмүр сүрө беришет, жашай беришет. Белгилей кетсек, акысыз операцияларды кыргызстандык хирургдар өздөрү кылышат. 2018 жылдан бери ийгиликтүү жасалууда. Андан бери 44 операция болгон. Былтыркы эле жылы 8 адам бөйрөгүн алмаштырган. Бүгүндөн таптан буюрса бекер болсо, мындан ары иштер да оңолот деп ойлойбуз. Бейтаптарга жардам берген мүмкүнчүлүк себеп дегенде көбүнүн каражат жеткендер бир топ мурун эле жытыркы кылчып жасатып келишкен да. Бөйрөктү акысыз алмаштыруу үчүн операция жасатуу боюнча бейтаптар алардын жакындары дарыгерлерге кайрыла алышат. Ал үчүн эне жана баланы коргоо улуттук борборунун нефрология бөлүмүнүн башчысы Насира Бейшебаевага жана трансплантология бөлүмүнүн башчысы Мирбек Байзаковго дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 14:00 15:00 арасында төмөнкү телефон номерлер менен байланышса болот. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.